Ассаламу алейкум достор. Йобит биржасынан эң аз комиссия кайсыл монетада? Ошону азыр байкайбыз. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй LTS монетасында комиссия 0,2 экен. Мисалы бул жерден бир LTS чыгарсак деле кат өтөт. Бир LTS чыгарсак деле 0,02 комиссия кармайт экен. Эми бул 0,02 LTS канча болот долларга мисалы? Так, 0,02 LTS 1,28 доллар болот. Ал эми биз LTS'дан эмес, трондон чыгара турган болсок, трон кылып чыгара турган болсок, анда бизде комиссия 10 трон болот. Азыр көрсөтүп берем аны. Мынакей достор, бул жерде комиссия 10 трон деп турат. 100 трон чыгарсаңар дагы, 1000 трон чыгарсаңар дагы бул жерде комиссия 10 трон болуп саналат. Ошондо 10 тронубуз бизде долларга канча болот? Мисалы, трон 10 трон 0,74. Берки 1,28 болгон 0,74. Так, 1,28 LTS'дан комиссия 0,74. Почти 50 жарым доллар эконом кыласыздар эгерде сиздер LTS менен эмес, трон менен чыгарсаңыздар. Ал эми Dogecoin менен чыгара турган болсок, анда аны дагы азыр көрсөтүп берейин. Ал эми Dogecoin менен 30 доге болот экен. 30 догебиз бизде долларга канча болот? Dogecoin доллар. Так, 30 Dogecoin почти 2 доллар болот экен. Көрдүңүздөр, бул эң эле арзан комиссия трон болуп саналат. Эми бизден Амарста акча чыгардым, 616 рубль. Менде трон 13,5 трон бар экен. Азыр болсо мына маркетке киребиз дагы, ушул жерден W-рубду басабыз. W-руб деп жазабыз. Поиск кылабыз. Маркетке кирип туруп, мына поискке жазабыз. Эми бул W-рубду жазгандан кийин бул жерден swap кылабыз. Башкача айтканда, мен азыр W-руб LTS дегенди тандайм, үстүн басабыз. Андан кийин ушундай жер ачылат. Биздин баланс бул жерде көрүнүп турат. Баланстын үстүн бассаңыздар, бул жака автоматически жазылып калат. 0,089 LTS болот экен. Swap кылабыз. 0,89 LTS болду. Тилекке каршы бул жерде LTS менен трондун бири-бирине жанагындай алмашканын такыр таппадым. Ошондуктан LTS бойдон чыгара беребиз. Ал үчүн баланс дегенден басабыз. Баланс дегенден үстүн басабыз жана бул жерде биздин LTS монетаны табабыз дагы, минусту басабыз. Башка эле монета басылып калды. X'ти басып коебуз бу жерден. Мисалы, Binance'га чыгарыш керек болсо, Binance'дан LTS'ни табабыз дагы, мына вот деген баскычты басабыз, анан мына Litecoin'дукун алабыз да, Litecoin'дун адресин алабыз, окей. Бул жерден адрести алып туруп, бул жака LTS деген жерге биринчи адрес дегенди коебуз. Андан кийин максимум коебуз. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй эле 0,2 LTS'ың бир канча болду эле? Так, 1,28 доллар болот экен комиссиясы. Ошончо төлөп, анан кийин мына запросить дегенди басып коебуз. Мен азыр акча чыгарбай эле коеюн, бул жерден топтоп анан чыгарам. Бул биржада тура берет. Ар чыгарган сайын эле комиссия кетире бербей, баарын топтоп анан кийин чыгарсак болот.